Саламатсыздарбы ардактуу замандаштар, медициналык телеклиникабыз кайрадан сиздер үчүн ачык. Бүгүнкү көрсөтүүдө варикозду алдын алуу, кан тамырдын аткарган ролу, толку денеге шпинаттын таасири, анардын ден соолукка болгон касиети сыяктуу маалыматтарга көңүл буруңуздар. Демесе, биздин козгоочу темабыз варикоз деп аталат. Дал ошол оорууну кантип алдын алабыз? Варикоз медицина тилинде тамырлардын көп кетиши деп түшүндүрүлөт. Бул дартка адатта айымдар көп чалдыгышат. Варикоз илдети адамдарга гана мүнөздүү. Эгер аталган дарттын алдын албаса, ар бир 5-аялдан 40 жашка барганда кан тамырлары чыгып, жагымсыз көрүнүп баштайт. Тилекке каршы бул оору жыл сайын жашарып баратканы байкалат. Дарыгерлердин айтымында варикоз тукум куучулук жолу менен дагы өтөт. Ошентсе да бутка туура кам көрүп, бул ооруну 50-55 жашка чейин кечеңдетсе болот. Ал эми студиябызга келип ушул оору туурасында айтып бере турган адисибиз медицина илимдеринин кандидаты, улуттук госпиталдын кан тамыр хирургия бөлүмүнүн башчысы Байсекеев Талабек Абдыбекович биздин студиябызда. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз. Рахмат. Талабек Абдыбекович, карасаңыз, Кыргызстанда дагы дүйнөлүк деңгээлдегидей эле ар бир 5-6 адам ушул оорудан жабыркайт деп айтылат. Ошондуктан балким алгач ушул көрсөткүч тууралуу кыскача айтып кетерсиз. 20 жаштан ылдый көчтөй варикоз деген анда-санда гана жолукчу. Бир 30 больнойго бир больной болуп. Азыркы маалда варикоз мындайча айтканда жашарып кетти. Азыр 17 жашта, 18 жашта, 16 жаштагы адамдарда негизи ошо буттун варикозу тышкы кан тамырдын, буттун тышкы кан тамырдын, тери астындагы кан тамырдын кеңейип кетиши да. Тери астындагы кан тамырдын кеңейип кетиши. Мисалы, кеңейбеген кан тамырлар мына көрбөйсүзбү? Стенкасы түптүз, жылмакай, бир калыпта, эч кандай мындайча айтканда шишиктери жок. Жакшынакай канды бул веналар, вена кан тамырлары. Канды буттун тырмагынан баштап өйдөгөчдөй жүрөккө алып келе турган кан тамырда. Жүрөккө алып келип, жүрөктөн чыгып өпкөгө барып тазалана турган вена кан тамыры. Бул таза, эч кандай ооруга чалдыкпаган венанын стенкасы ушундай болот. Ал эми варикоз болуп, жанагы измененный болуп калган веналардыкы, булардыкы мынандай болуп, вена келатып эле, мисалы диаметри бир 4-5 мм, жарым сантиметр болуп келат эле, бир кезде бир 200 сантиметрге чейин, 3-4 сантиметрге чейин кеңейип кеткен да. Кеңейип кеткен дагы анан ошо кеңейип кеткен жерде, мындайча айтканда түз кетип бараткан кан эле ошол жерде баягы токтоп калат, застой болуп, ортосунан өтүп кете бериши мүмкүн, бирок чекелеринде токтоп калып, баягы жанагы тромб образоваться этип кетиши мүмкүн ушул жерлерде, измененный жерлерде. Демек, урматтуу замандаштар, эскертип кете турган нерсе экен, кээ бир учурда баарыбыз эле биле бербейбиз да, вена дегенибиз бул бизден айланган канды тегеретип келип, кайра жүрөккө алып кете турган кан тамыр экен. Айланып, канды өйдөн көздөй кетирет. Ал эми артерия? Артерия болсо, бул жүрөктөн, өпкөдөн тазаланган, кислород менен обогащенный канды жүрөктөн чыгарып, башка, бутка, органдарга, ткандарга, тырмактын түбүнө чейин ошону жеткизип, кислород менен жеткизе турган бул артерия кан тамыры. Бул демек кан өйдөн көзбөй кетпей калышы. Мына ол жерден да пайдалансаңыз болот материалды. Жана варикоздун пайда болушунда, конечно, бул жерде ар кандай көп факторлор бар да, көп факторлор бар. Ошо факторлордун бири жанагы клапанный недостаточность деп коет орусча. Кыргызча айтканда капкакчалардын жабылбай калышы. Мисалы, бул жерде көрбөйсүзбү? Венанын диаметрине жараша капкакча, мисалы, канды вена кан тамыры жүрөк өйдөгөчтөй келет да. Ошол жерде көрдүңүзбү? Мына кызыл кан деп эсептесек, кан өйдөгөчтөй жүрөккө кетти, систол убагында. Анан капкакча жабылып калды, канды кайра артерияга өткөзбөйт. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта бир гана направлениеде. Ал эми вена кан тамырынын тиги стенкасы кеңейип, расширяться этип кеткенде, варикоз болуп кеткенде, бул капкакчалар көрдүңүздөрбү? Бири-бирине жетише албай калат. Мындайча айтканда, кандын определенный количествосы ылдыйдөгөчтөй кетип атат. Буттан өйдөгөчтөй эле кетпей, жарым ылдыйгөчтөй кетип атат. Ошондо мындайча айтканда, ылдый жакка барып застой, давление чогула баштайт дагы. Демек, мына бул варикоз болуп аткан кан тамырдын көрүнүшү, а тигил болсо таза кан тамыр. Таза кан тамырдын көрүнүшү. Таза кан тамырдын ичиндеги, вена кан тамырдын ичиндеги кандын жүрүшү. Бул кеңейип кеткенде ичинде тромб пайда болуп калышы мүмкүн, бул ошо коркунучу бар ошондон да.
түшүнүктүү. Тромбтон мурун ушул варикоз жөнүндө сөз баштагандан кийин варикоздун биринчи белгилерин биз кантип байкайбыз? өзү адам баласы өзү эле буттун караганда көрүнөт. Көгөрүп кан тамырлары жаткан болот. При определенное времяда мунун ичинде кан уюп калып, анан бул ошо адам баласына коркунуч туудурушу мүмкүн да. Жана тромб дегенибиз. Анан ошо тромб болуп кетпеш үчүн бул варикозду тромб болуп кетпеш үчүн акырын ультразвук аппараты менен текшерип туруп, анан кийин Эрте камкорлук көрүш керек экен. Себеп дегенде биз адам баласы туура басып жүрбөйбүзбү? Анан ошондо баягы жактан биздин канды кыймылдатыш үчүн атайын насос жок да. Насостун функциясын биздин мышцалар, буттагы булчуңдар аткарат экен да. Муну экинчи жүрөк деп коет экен. Ошо балтырдагы мышцаларды экинчи жүрөк деп коет экен да, помпа. Ошол жакшы иштеш үчүн биз дайыма мындайча айтканда кыймыл аракетте болушубуз керек экен да. Варикоз оорусу ошо кан тамырдын кеңейиши деп атпайсызбы? Аялдардын төрөшүнө канчалык деңгээлде тоскоолдук бериши мүмкүнбү? Мүмкүн. Ошо төрөп аткан учурда жана варикоз венасы бар келиндер баягы ыйынат эмеспи? Ыйынганда кан мындай токтоп калат экен да. Ошон үчүн төрөтүп алганда жанагы жаттан бала чыгып баратканда ошол жерде веналар болуп калат экен да аял кишилерде. Варикоз жанагы наружных половой көп деп жаттын кире берген жерде. Ошол жерде варикоз болуп калчу болсо, бала баш менен чыгып баратканда ошол жерден баланын башы ошо веналарга тийип, анан веналарды дагы мындайча айтканда жабыркатып, веналар кан тамырлары стенкасы выдерживать эте албай тытылып кетип, анан ошол жерден кровотечение ачылып кетиши мүмкүн. Жарылып кетиши мүмкүн. Медициналык кызматкерлердин учетуна отуруп, каттоосуна, андан кийин ошолордун көзөмөлүндө болуп, анан төрөгөндөн өтөөрү жок экен. Сиз жана айтып кеттиңиз го, тромб деп. Ушул тромб деген балекет бүгүнкү күндө өтө көп кездешип атат. Ошону менен жабыркагандар, айласы кеткендер кээде биздин студиябызга да чалышат да. Тромб деген кандын уюп калышы. Демек, кандын уюп калышы. Мисалы, мына кан тамырдын ичи десек болот. Мына эреке кан тамырдын ичи десек. Кан тамырдын ичи десек, ичинде жана кан жүрүп атпайбы, көрдүңүздөр бул жерде. Ошо кан жүрүп аткан учурда жанагы варикоздун измененный, мындай кеңейип кеткен веналардын ичинде момундай тромбтор, уюган кандар пайда болуп, ошол уюган кандар ал жөн эле жата бербейт экен да. Ал уюган кандар көбөйүшү мүмкүн. Себептен бери кан өтүп атат да. Чоңоюшу да мүмкүн. Көбөйүшү мүмкүн. Анан көбөйүп келип турган бир кезден анан бул баары бир кыймылдап турат да. Кан болгондон кийин мынтип кыймылдап турат. Кан чуркап турат. Кан чуркап турат да тегерегинен. Анан бир определенный моментте бир давление көбөйүп кеткен болобу, же бул үзүлүп кетет экен дагы. Өйдөгөстө жүрөк бара турган кан тамыр болуп атпайбы бул. Барып турган жүрөктүн кичинекей клапандарынан өтөт дагы, өпкөгө барат. Өпкөгө барып турган өпкөнүн кан тамырынын ичине такалып калса, жабыркатып коюшу мүмкүн да. Ал жерде пайда боло баштаган этабы десек болот. Андан кийин чоңойгон мезгили, андан кийин мына өтүшкөн мезгили. Дал ушул мезгилде тромб деген нерсе пайда болушу мүмкүн экен. Анда азыр чакан тасмага көңүл буруп өтөлү дагы, маегибизди уласак. Варикозу бар айым кош бойлуу болгон кезде бул оору күч алат. Себеби өөрчүп жаткан бала чоңойгон сайын ички органдары кысат дагы, мындан кандын жүрүшү начарлайт. Ал сыроо жаралат, анан баардык оорчулук баягы эле бутка түйшөлөт. Ошон үчүн ал дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп турууга тийиш. Кош бойлуулар үчүн медициналык эластикалык бинттер, узун байпактар бар. Эртең менен турары менен кийип же бинт менен буттун булчуңун таңып алышса болот. Биз көрсөтүүбүздү улантмакчыбыз, дал ушул варикоз оорусун алдын алууга аракет жасап атабыз. Ошонун ичинде эле өтүшүп кеткен учуру жөнүндө дагы азыр сөз кылалы. Варикоз өтүшүп кетсе, бул баягы ошол клапандар иштебей калып, анан ушул подкожный вена менен тери астындагы кан тамыры менен глубокий венанын ортосунда связь болот да, перфорантный вена деген. Ошо перфорантный веналар жакшы иштебей кан, мисалы, тери астындагы кан тамырдан глубокий кан тамырга өтүп, анан кийин жүрөк жактыргычтуу кетиш керек да. Ошо өтпөй калган убакта бүтөлүп калган убакта бутта жара пайда боло баштайт. Ага жеткизбеш керек да, дары менен кетпейт, аны только операциялык жол менен гана тазалап, ар жагына перфорантный веналарды байлап, анан аркы глубокий веналардын ичин тазалаш керек болот.
Вот, бул бир осложнениясы. Экинчи осложнениясы ошол трофический язвалардан кан агып кетиши мүмкүн. Себептен ал кан тамырдын стенкасы болот атпайбы? Ошол жерден кан агып кетсе, мисалы, көп бизге кайрылышат адамдар. Кечинде тиги жакшы эле жаттым эле, ошо вена варикоздун язва болгон жерин тегерек ычып калчу эле, анан тырмап коюп жатчу эле. Анан апам кечөөнү жатты эле кечинде, анан эртең менен карасак постелинин баары кан болуп калыптыр, анан өзү ойгонбой калыптыр деген. Ошону акырын байкатпай кан венозный язвалардан кан агып, кровотечение болуп, кан суроого учурайт экен да. Кан суроого учурап, чатак болуп да кетиши мүмкүн. Варикозу барлар косметологиялык салондорго барып депиляция кылууда өтө этият болуусу дурус. Себеби жогорку температура менен андагы массаж буттагы веналарга өтө зыян. Андай учурда араң турган веналар жарылып кетиши мүмкүн. Шугаринг, пинцет менен жасалуучу эпиляциялардын баары зыяндуу жана кооптуу болот. Дарылоо жөнүндө эмнени кошумчалайсыз? Жаңы пайда болгон эле кичинекей чыбырчыктаган варикоздор болсо, биз аны колдон келсе консервативный эле дары дармек менен, өзүнүн жүрүм турумун жакшылтуу жол менен, мындайча айтканда прогрессирование кылдырбай койсо болот да. Эми бул этабындачы? Бул этабына келип калса, атайын ошо бизде алдын алышыбыз керек да. Бул эми бул чоңоюп көбөйүп кетип, анан ичинде тромб болуп кетпесин күтпөш керекпиз да. Бул ушу измененный болуп калса, муну айтышыбыз керек. Давайте компрессионный чулки деген бар. Компрессионный чулки деген атайын организмде бутту мына равномерно бир калыпта ошо варикозный веналарды мисалы кызып тура турган атайын компрессионный чулки деген бар, колготки деген бар. Булар мына ошол сыяктуу, мына чоюлбай турган, мунун дагы ыктуусун тандаш керек экен да, өзүнүн эрежеси менен, туурабы? Эрежеси менен. Булар эми азыр Кудайга шүгүр аптекаларда компрессионный чулки, колготки, гольфы деп сатат. Аларда атайын адиске барса, адис айтып берет. Алардын да түрлөрү болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү класстагы деген, кандай компрессия кылыш керек, профилактическийби, же болбосо лечебныйбы. Анан ошонун баарын соблюдать этсе, дополнительный жанагы дары-дармекти ичсе, кыймыл-аракет оңдосо, анда ал варикоз өмүр бою баягы өтө тиги коркунучтуу стадияга жетпей да калышы мүмкүн. Кудай сактасын. Демек, урматтуу замандаштар, карасаңыздар, биз негизи эле резиналарды, чүпүрөктөрдү деле алып, буттарыбыз варикоз болду деп байлап, алдын алганга аракет кылган жарандарыбызды кездештирдик да. Ошондуктан мына бул байпакты тандоодо дайыма дарыгердин көзөмөлү керек экен. Анан ошол эле учурда көз салыңыздар, мына чойгон учурда чоюлат, кайрадан өзүнүн калыбына келет. А кээ бир ушул сыяктуу эле резина байпактарды тууралап болот деп кийип алабыз, ал болушунча чоюла берет. Же болбочу болсо, чоюлган тейинче калат дагы балбырак 1-2 кие берет. Ал эч кандай натыйжа бербейт экен. Туура тандаганга аракет кылыңыздар, мына ошол нерсени. Жакшы айтып кеттиңиз. Эми биздин 3-чү этабыбыз калды. Бул өтүшкөн түрү. Бул эми өтүшүп кеткен. Ичинде тромб бар экен, карасаңыз. Ичинде тромб бар экен мына. Бул эми бул тромб бар экенин билип калдык. Аппарат менен текшердик, көз менен көрдүк. Эми бул тромб учуп кетпеш. Тетигинде бөлүнбөш керек. Бул тромб учуп кетсе, анда ал жаман акыбалга алып келип коет да. Анан ошон үчүн бул тромбду токтош үчүн атайын операциялык ыкмалар менен токтотушубуз керек. Хирургиялык ыкма менен гана токтотуш керек. Менен гана токтотуш керек. Башка ыкма менен бул дары-дармек менен токтобойт. Азыркы күндө хирургиялык ыкманын жаңы түрлөрү чыкты. Эч кандай кыйнабай, жаракаты жок эле жазап алса болот деп кээ бир ооруларды. А мында кандай болот? Варикоздуу веналарды алууда кеспей туруп алган жолдор бар. Ичинде тромб пайда болуп калса, ошол тромбду кеспей туруп эле барып үстүнө жанагындай фильтр дегенди койсок болот. Же болбосо ошол жерде акырын күйгүзүп койсок болот. Ошо жаңы чыккан ыкмалар көп абдан. Демек, мына бул учурда хирургиялык келүүшү керек болот экен. А тромбдор кездешкен учурда? Тромбдорду кездешип кеткен учурда биз аны илгери биз могу жерде эле бул тромбду токтош үчүн могу жерде эле байлап койчубуз. Венасын байлап койчубуз. Бул кан тамыр момун эле бычыратып байласак,
баягы тромб учпайт эле деп. Башка кан тамырлар иштей берет дейсиңер. Азыр Абдыбекович, мына биз азыр тасманы да көрдүк, операция да кылып бүттүк. Эми болсо эң негизги биздин максатыбыз сиз билесиз, кантип ушул ооруну алдын алабыз. ар бир адам өзүнүн баягы ден соолугуна жакшы маани берип, көңүл бөлүп караса эле баарыбыз ушу ден соолукта болуп жакшынакай жүргөнгө эмебиз бар экен, мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да. Варикозду алдын алууда ошол эле сиз айтып өткөн булчуңдарды кыймылга келтириш керек, Булчуңдарды кыймылга келтириш керек. Спорт Менен машыгыш керек, правильный образ жизни деп, туура тамактаныш керек. Жанагы эми үчүн баягы режим дня отдыха труда деген баарын соблюдать этиш керек. Обычный жөнөкөй эле бег, чуркоо. Андан тышкары жөнөкөй эле базуу. Бир күндө такыр болбой калган дегенде 1 километр баарын колдон келсе алдын алууга аракет кылыш керек да. Алдын алып аракет кылса эле баары жакшы болот. Талабек Абдыбекович, рахмат сизге. Бар болуңуз, ылайым ишиңиз тетиги кан тамырдын тазасы кандай чуркап турса, ошол кандардай алдыга жүрүп турсун, ооругандар аз болсун. Жакшы арыз, рахмат. Демек, урматтуу замандаштар, варикоз оорусун алдын алууда туура тамактануу керек деп жалпы жөнүнөн айтып атабыз. Бирок алардын ичинде кайсы бир азыктарга маани беришибиз керек экен. Мисалы, маселен мына бул шпинат. Шпинат кан тамырды кеңейтет экен дагы, кан айланууну жакшыртат экен. Абдан жакшы таасир берет экен да, ошо кан тамырдын сырты ийкемдүү болушуна жакшы бир касиеттерин тийгизет экен. Шпинатты колдонууда суткасына 200 граммдан колдонуш керек экен, анан дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек баары бир делечи. Бир эле мисал, бөйрөгүндө ташы бар бейтаптар этият болуш керек экен. Ал эми карасаңыздар, мына бул жерде чай дагы турат. Кадимки эле биздин чай, биз ичип жүргөн чай. Мына ушул чайдын түзүмүндө катехин деген зат бар экен. Ошол катехин деген зат дагы кан тамырдын ичиндеги тромбторду алдын алганга жакшы жардам берет экен. Ошол эле учурда бул чайды туура пайдаланышыбыз керек экен. Жакшы көргөн жемишибиз катары пайдаланган анардын дагы өзгөчө касиети бар экен. Анардын түзүмүндө кандын өзүнүн түзүмүн жакшыртат экен. Кандагы эритроцит, лейкоцит жана башка жакшы бир биздин жашообузду кыймылга келтирип, жашообузду улантып турган кандын түзүмүн жакшыртат экен. Тромб деп жана дарыгерибиз айтып кетпедиби? Ошол тромбту дагы жок кылганга бир өзгөчө касиеттери бар экен. Анардын курамында организмге жакшы жардам бере турган витаминдер, минералдык заттар, туздар жана микроэлементтер көп. Анда клетчатка, глюкоза, фруктоза, азоттун кычкылы, кальций, магний, натрий бар. Аларды шире, кыям, сироп, шарап жана балмуздак түрүндө жесе болот. Калориялуулугу 100 грамм анар маңызында 62-70 килокалорий бар. 100 грамм анар ширесинде 42-65 килокалорий бар. Негизинен анардын ширеси табитти жакшыртат. Азгандуулук менен күрөшүүдө 2 ай бою күнүнө 3 маал тамакка чейин жарым стакандан жаңы сыгылган анар ширесин ичсе абдан пайдалуу. Анардын ичиндеги дандардын капталынан чел кабыктарды кургатып, чай катары демдеп ичсе, нерв системасын тынчсыздандырат жана түн уйкуну жакшыртат. Негизи эле элдик медицинадагы өзгөчө бир касиеттерин тийгизет. Кайсы бир чөптөрүнү же болбочу болсо кургатылган чөптөрдү туура колдонуу жолу менен биз кандын түзүмүн жакшыртканга же болбочу болсо ден соолугубузду жакшы күчтөнтүп алганга мүмкүнчүлүктөр бар экен. Ал үчүн сөзсүз түрдө кандай чөп болбосун туура кургатылыш керек экен, туура сакталыш керек экен, туура даярдалып же болбосо демделиш керек экен. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө болсо биз варикозду алдын алып аткандан кийин варикозду кан тамырларды кеңейткенге жакшы жардам берет деп биз жана айтканбыз. Мына бул шпинат. Дал ушул шпинат туурасында атайын тасмага көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Шпинат коргонуу системасы менен булчуң этте жакшы таасир берген глютамин жана амино кычкылына өтө бай. Шпинаттын 90% суудан турат. Анда глютаминдер жакшы сакталат. Ошону менен катар курамында ден соолукка пайдалуу актоказанол заттары шпинаттын курамында көп кездешет. Өзгөчө культуристтер үчүн актоказанолдун пайдасы жакшы. Анткени булчуң эттерди чыңалууда жакшы жардам берет. Бирок шпинатты керектүү өлчөмдө алуу үчүн бир эле салатта колдонуу аздык кылат. Тамактанууда шпинатты системалуу түрдө жеген пайдалуу. Кан тамырлар киши жана жаныбарлардын канын жүрөктөн дене кан тамырларына жана андан кайра жүрөккө алып келүүчү түтүктөр. Артериялар кычкылтекке каныккан кандарды орган, мүчө жана ткандарга жеткирет. Анын жүрөктөн чыккан өтө жоон жерлери толто деп аталат. Толтодон ар бир мүчөгө өзүнчө артерия кан тамырлары бөлүнүп чыгат. Ал артериялар бара-бара ичкерип, майда кан тамырларга, капиллярларга өтөт. Ал эми көк кан тамырлар денедеги бардык органдар менен ткандардан чогулган канды жүрөккө алып баруучу кан тамыр болуп саналат. Алар эң эле ички капиллярlardan пайда болот. Веналар улам бирге отуруп, орто жана жоон капиллярды пайда кылат. Вена болсо канды боорго куят да дарваза венасы деп аталат. Боорго агып кеткен бул канды боор клеткалары ар түрдүү микробтордон жана уулуу заттардан тазалайт. Вена кан тамырларынын капталы артериялардыкына караганда чоюлчаак, булчуң жипчелери аз. Ошондуктан кан тамырлар артерияга караганда чоюлчаак келип, анын ичинде кан 2 эсе көп батат. Мына урматтуу замандаштар, өткөн көрсөтүүбүздө биз йод жөнүндө, ушунун касиети жөнүндө сиздерге маалымат берип, анан бул аптечкабызга кошумча кылып салган элек. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул эле антисептиктердин катарын түзгөн кычкыл суутеги жөнүндө айтмакчыбыз. Дал ушул кычкыл суутеги ден соолукка кандай пайдасы бар, кандай учурда кантип колдонсок болот жана кантип сакташ керек, эмесе тасмага назар салалы. Суутек кычкылы антисептикалык каражаттардын бири. Ал ткандардагы каталаза ферментинин таасиринен ажырайт да молекулалык кычкылтек болуп бөлүнөт. Ал ткандарга тийгенде көбүрүп баштайт. Көбүк менен бирге жарааттын тегерегиндеги кан, ириң жана башка бөтөн нерселер чыгып, жараат тазаланат. Ал ангина, стоматитте, оозду чайкаганга, ириңдүү жаракаттарды тазалап дарылоо, мурун канаганда канды токтотуу үчүн колдонулат. Албетте биз азыр тасмада көргөндөй медициналык каражат катары карасак, кычкыл суутеги абдан көп нерселерден сактап ден соолугубузду коргойт экен. Ал эми жөнөкөй жашообузда болсо, сиздер байкап өткөндөй, жакшы бир колдоолорду, касиеттери бар экен. Аптечкабыздын ичине дене тап ысыган учурда колдонуучу дары-дармектерди салдык, андан кийин йодду салдык. Ал эми азыр болсо мына кычкыл суутегин салып атабыз. Мынушинтип көрсөтүүбүз дагы аягына келип жетти. Биз ойлойбуз, бүгүн дагы бир 3 кишинин жок дегенде биринде жардам кылсак, бир чоң максатыбызга жеттик деп. Ал эми биздин көрүүчүлөрүбүзгө каалап кетишибиз, дайыма эске алыңыздар, варикоз оорусу же башка оору, кандай оору болбосун, жылына бир жолу медициналык көзөмөлдөн өтүп туруу сиздин ден соолугуңуздун көзөмөлүн так сактайт. Биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан жолукканча ден соолукта болуңуздар.